Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Qala rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmim bil hayr ve bike nesta'in ya fettah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve nefa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Assalamu alaikum hurmatly musulman bir tuğandar. Bugünkü cuma günüňizler berekeli bolsun. Allah subhanahu wa taala uşul girip kelgen Zulhijja ayında ele bizge berekeli kılgan bolsun. Jana mına uşul Zulhijja ayında kılına turgan kurbandyktарды, bugünkü günde kılına turgan dua tileklerdi Allah subhanahu wa taala jalpybızdan kabul kılsın. Uşul жерге kандай dua tilekler menen kelgen bolsoňuzдар, ошол dua tilekteriňizlerdi Allah Taalam orundatyp, har bir taştap kelgen kadamlarыңыздарга Allah Taalam jakşylyk sooptorun жазган bolsun. Hormatly musulman bir tuğan, egerde biz mына ошол жашоого назар сала турган болсок, жашоодо адамдын чачынын түгүнөн душманы көп болот экен. Har bir kadamында душманы чыгат экен. Жашоонун har bir katmarında, har bir etabında özüne jaraşa düşmandardı arttırat eken, özüne jaraşa düşmandardı tabat eken. Jana ошондой эле insandын har bir kadamын аңдып турган, кантип şu мүмкүнчүлүк таап bir нерсе кылып калсам экен деген düşmandары толтура болот экен. Бирок insan өзүнүн чыныгы düşmanын таанып билиш керек экен. Ал чыныгы düşmanı kim? Al şeytan aleyhi la'na eken. Şeytan bul sizdin gözünüzge görünböse dagı sizdi görüp turup, kanыңızda aylanıp turup, oyuңuzga ar kандай oylordu salıp adaştırıp vasvasa kılıp oturup alıp barıp tozoktun kırına barıp takap kedi tozokko delе düşürüp koya turgan düşmanыбыз bul şeytan eken. İnsan bul şeytan düşmanın jakşı taanıp andan korgono bilbese akıbeti aябай оор болуп калат экен. Башка душман көзүңүзгө көрүнүп турат. Аны менен билес, келип аткан жамандыктарын сезес. Сүйлөшөс, катташасыз, көрүшөс. А бирок бул шайтан билинбейт экен да. Оюңузда шыбырап отуруп, жаман ойлорду, бардык нерселерге түртүп отуруп туруп, ушул керек болсо өзү кылдырып аткан, өзү васваса кылдырып аткан нерселерди эле адам өзүң кылып атасың дедирип туруп, алып барып туруп тозокко салып коет экен. Инсан мына ошол чыныгы душманы болгон шайтанды жакшы таанып, анын айла амалдарынан кутулуунун жолдорун жакшылап карап коюш керек экен. Bir келчү өмүрдө, бул сыноо өмүрдө, эртең анын кесепетинен түбөлүк жайыбыз өкүнүчтүү болуп калбаш үчүн biz mına bugün şeytan ne al özü? Anın kanday aylamaldары var? Kanday жолдор менен insanды келип азгырат, кантип коргонобуз, мына ошол тууралуу сиздер менен сөз кылабыз иншалла. Биринчиси мына Allah subhanahu wa taala Kur'anda Fatir сүрөсүнүн 6-аятында айтты: "Inna şeytana lakum adu, fattakhiduhu aduwwa." Силерге бул шайтан душман, аны душман туткулап өзүңөргө деди. Бул жерде ачык Аллах Таала айтты, биздин душманыбыз ким экенин. Башка аяттарда жок силерге бул нерсе душман депчи. Бир эле нерсе, шайтан. Анан душмандык кылгыла деп деле көп айтылынбайт. Бир эле нерсе, ал не? Шайтан. Шайтан деген сөздүн мааниси эмне өзү? Көз мисалы үчүн мындай терминдерди колдонобуз, иштетебиз, бирок маанисине көп көңүл бурбайбыз, анткени тилибизге, түшүнүгүбүзгө калыптанып калган. Шайтан деген сөздүн мааниси араб тилинен шатуна деген этиштен чыгып, алыс болуу деген маанини билдирет. Бу дегени Алланын ырайымынан алыс болгон, андан куру калган, Алланын ырайымынан куулган бардык нерсеге шайтан деп айтылына берет. Биздин түшүнүгүбүздө шайтан дегенде мына ошол белгилүү бир zat düşünüp kalıngan. Ha bирок Kur'an terminologiyasında, жалпы İslam түшүнүгүндө шайтан бардыгына колдонула берет. İnsanга деле, жинге деле. İnsanга деле, жинге деле шайтан деп айтылына берет. Анткени Allah subhanahu wa taala Kur'anda ayткан. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
Ошондой эле биз бардык пайгамбарларга жиндерден жана инсандардан болгон душмандарды кылып койдук деп айтат. Бул жерде Аллах Таала эмне деди? Жиндерден жана инсандардан болгон деп айтып атат. Демек, инсандардын деле жамандарын, шайтан деген сөзүнүн аныктамасы ар бир Аллага тоң моюндулук кылып көгөрүп көкпеттенген затты шайтан деп айтылына берет. Демек, аша чапкан кафырлар бар, аша чапкан фасыктар бар. Аларга деле не деп айтылына берет? Шайтан деген сөз колдонула берет экен. Аллах Таала аларга ушул сөздү колдонгон. Шайтан деп. Биздин деле элдик сөздүктө колдонуп келебиз. Шайтан кармап калыптыр тигине. Шайтандап калыптыр деп, Бул сөздө некен? Эгер ушунчалык бир көкпеттенип, Аллах Таалага тоң моюндук кылмаса, ал адамга ушундай сөз жарашат экен ага. Бул кандай жаман сөз? Эми адамдардын деле шайтаны болот. Бул адамдардын шайтаны деле жаман. Аны өзүнчө сөз кыла турган бир нерсе. Ал эми биз айтып аткан биздин түшүнүгүздө калыптанган шайтандар эмнелер десек, биз шуну билишибиз керек, алар жиндер. Бизде көп адамдарда мындай түшүнүк бар. Шайтан бөлөк зат, жин бөлөк зат деп түшүнгөндөр бар. Жок, экөө бир жинс, бир зат. Жиндердин капырлары аша чаап, көкпеттенип, тоң моюндулук кылып кеткендери булар шайтан деп аталынат. Ал эми жиндердин мусулмандары деле бар. Жиндердин жөнөкөйлөрү дагы бар. Эми жиндер тууралуу тема кылсаң, ал чоң тема, аябайчы. Алардын пародалары бар, алардын делечи өздөрүнө жарашачы. Пародалары бар. Алардын мындай түспөлгө кире ала турганы бар, түспөлгө кире албай турганы бар. Телепорт болуп мындай жер которуп жүрө ала турганы бар, жүрө албай турганы бар. Алсызы бар, күчтүүсү бар, өзүнө жараша пародалары бар. Бизге окшош коому бар алардын делечи. А бирок шуну билишибиз керек. Жиндердин капырлары адамга аябай аша чаап душмандык кылгандар булар шайтандар болот. Адам алейхиссалам адамзаттын атасы болгон сыңарыдай жиндердин атасы иблис болуп эсептелинет. Иблистен тараган. Мындай айтканда, иблис шундай бир макамга жеткен өзүнүн кулчулугу менен. Ал периште эмес. Кур'анда ачык эле айткан, иблис ал жиндерден деп айтылат. Ал жиндерден болгону жерде мурда адамдарга чейин жиндер сыноо катары жаратылган. Бирок аябай алар напсисин көзөмөл кыла албаган заттар болгондуктан Аллах Таала аларды жазалаган. Бирок алардын ичинде ошол иблис гана болгон. Иблис гана болгон. Ал не? Аллах Таала периштелердин катарына алып чыгып кошуп койгон. Анын илими, анын ибадатынын көптүгүнөн. Ал эми иблис деген сөз бул кийин атка конгон, бул иблис деген. Ага чейин Азазил деп аталып келген. Иблис деген сөздүн мааниси бул үмүтүн үзгөн. Алланын ырайымынан, мээриминен үмүтүн үзгөн деген мааниге келет. Кур'анда деле бул сөз бир канча аяттарда колдонулат. Мублисун депчи, үмүтүн үзгөндөр депчи, башка умуда, башка жанагыда. Эми ушуну билишибиз керек. Иблис адамга сажда кылбай, душмандыкты тандагандан баштап, анын урпактары көбөйдү, андан урпак тарады, андан тараган, капыр болуп тараган урпактардын баары шайтан деп айтылып берет. Жана биздин түшүнүгүздө деле ошол нерсе не калыптанып калды. Эми биз ушул жин шайтандардын азгырыктарынан, айламалдарынан кутулуун тууралуу сөз кылабыз. Эми булар тууралуу бир канча хадистер келет. Булар деле көбөйөт. Булар деле коом болуп жашайт. Булар деле азыктанат. Булар деле түнөк табышы тууралуу бир канча хадистер келген. Мындай айтканда, биз менен параллельно башка алам бир жашап атат. Биз көрө албайбыз. Алар бизди көрөт. Бирок акыретте тескериси болот. Аларды биз акыретте көрөбүз, алар бизди акыретте көрө албай турган болот. Бирок алар бизди көрүп туруп, биз аларды көрбөй туруп шундай бир азгырып атат. Алар биз жашап аткан нерселерге журулуш эле жашаша берет.
Мисалы үчүн айтабыз, тамак жей турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силер тамак жей турган болсоңор, бисмиллахны айтканга чейин шайтандар курча болот. Качан бисмиллахны айтсаң, о бизге азык калбады, бизге азык жок экен деп тарап качып кетишет дейт. Турабы? Демек, Алланы аты зикир кылынган жерде алар не болот? Жолуга албайт. А бирок биз Алланы аты аталбаган жерлерге алар жуурулушу эле жүрө берет. Алланы аты аталбаган иштерге аралаша берет. Алланы аты аталбаган үйлөргө кирип алып туруп, сизди албашты болуп, башка болуп кыйнай берет. Тамакта айтып атпайбы? Жанагы бисмиллахны айтпай жесеңиз, алар сиздин тамагыңыздарга шерик болуп алат дейт. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн акылдуулук кылып. Кана мен бисмиллахны айтпай жейинчи, тамагыман кемейт бекен, кемебейт бекен депчи. Жок. Маселе бир алым, екпеттик бир алым бар. Юсур Жабыр деп коет, өзү дин алымы и плюс медицина илиминен деле бир чоң макамдарга жеткен врач. Ошол киши ушул хадисти мынтип түшүндүрөт да, шайтандар жанагы тамагыңыздарга шерик болуп алат, жейт кошулуп дейт го. Берекесин кетирип, аны мынтип түшүнөт дейт да. Биз көрүп аткан бардык нерселердин мындай материалдык жагы бар, анан физиологиялык жагы бар дейт да. Мисалы үчүн предметтик турушу бар, анан ушунун физиологиялык, мындай айтканда ар бир заттын өзгөчө аппараттар менен көрсө ультрафиолетовый нурларды таратып туруучу тарабы бар. Азык оокат, тамакты деле, нандын деле өзүнө жараша не? Өзүнөн таратып турган нурлары бар. Ультрафиолеттер бар. Аны ультрафиолетовый нурлар деп коет дейт да. Шайтандар муну ошо менен азыктанат дейт. Ультрафиолетовый нурлары менен азыктанат дейт. Биз жегенде мейли бисмиллахны айтпай жедик жана тамакты. Курсакка кирди, табактан эч нерсе кемибеди. А бирок жана тамактын тойдура турган, энергия бере турган нерсеси кемип калды. Береке болбой калды. 10 адам жесе деле тойбоду. 10 адам тоя турган нерселер. А бирок 10 адам бисмиллахны айтып жегенде, хотто ошо 10 адамдык тамакты 20 адам бисмиллахны айтып жесе деле тоя турган энергия берет эле да. Муну ушинтип түшүндүрөт. Демек не? Муну ушундай жагынан кемип калат экен. Алардын жанагы зыяндарынан биз коргонбосокчу. Үйгө деле бисмиллахны айтып, салам айтып кирсек, алар бүттү качат. Кур'анда Аллах субхана ва таала аларды ал-ханнас деп сыпаттады. Ханнас деген бул качуучу дегени. Аллах субхана ва таала жүрөктө ар эскерилген сайын алар качат. Качат. Ушунчалык алсыз нерсе, биз шуну билишибиз керек да, душманыбыз негизи алсыз. Болгону биз душманыбызга кайдыгер болгондуктан бизди көп жерде кыйнап коет да. Көп жерде алып коет биздичи, өзүнөчү. Бирок алсыз. Бисмилла деген сөздү укканда бир жин эмес, коом жин качат. Коом. Нол жерде Аллаху акбар деген сөздөн нол жерде ынтымакта бирде жин калбайт. Ушунчалык алсыз. А бирок биздин ишенимибиз, аларга болгон кайдыгерлигибиз барбы, жокпу, жүрөбү, жүрбөй атабы, кайдыгерлигибизден алар бүт жашообузду курчап алган. Алардын эң жаман кыла турган нерсеси бул васваса. Аллази ювасвису фи судурин нас. Васваса деген эмне десе, бул жашыруун үн дейт. Жашыруун үн жүрөккө келип алып, мындай айтканда оюңузга келип алып шыбырап тура берет. Шыбырап тура берет да. Эй, не кыласың, күндүн ысыгында? Не кыласың барып? Курбандык чалып не кыласың? Этин кедейлерге таратып не кыласың? Турабы? Шерине, перине, шашлык, машлык, пикник десе, кой мындай эле союлуп кетет. Курбан айтка келгенде эле. Деп элечи. Мүмкүнчүлүк жок дейм бизде депчи. А беркинделерди оңой чыгып кетет го. Чырык тартылыпчы. А ошо ойлор каяктан келип атат? Негизи сиз андай эмессиз го. Шеринелерде, тойлордо, пойлордо союп эле тыштай турган март адамсыз. Неге курбан айтка келгенде бүрүшүп калып атасыз? Шайтан. Жашыруун шыбыраган үндөрү менен сизди не кылып коюп атат? Өзүңүздүн духуңузду түшүрүп коюп атат да. Муну ушундай эң жаманы васваса. Эми ушул васвасадан арылыш үчүн дайыма зикирде болсо, ал качат. Жана ханнас деген. Качат. Ошондой сыфат менен. Эми
Демек шунча зыяндары бар экен. Шундай адамды бир тынбай душмандык кылып азгырат экен. Керек болсо алып барып тозокко чейин такап коет экен. Аллах Таала суроо пайда болот да. Аллах Таала мээримдүү, пенделерине дайыма жакшылыкты каалаган зат. Кантип ушундайга уруксат берип койду деген. Кантип ушундайга уруксат берип койду деген бир суроо пайда болот. Тынбай душмандык кылып атса, жана сажда кылбай койду. Сажда кылбагандан кийин мен буга өмүрү душман болом, азгырам деди. Аллах Таала ушунчалык кудуреттүү зат кой. Тыйып отур ол жака деп койбоду да. Уруксат берди. Неге? Деген суроо пайда болот. Любой өз бир ойлонуп отурсак ушундай суроо келет. Неге шайтанга ушундай мүмкүнчүлүк берип чыктады ушундай? Негизи биз бул жашоого сыноо үчүн келгенбиз да. Сыноо үчүн келгенбиз. Адам төрөлгөндө энесинин курсагынан эч нерсе билбей чыгат. А бирок инсанда ушундай бир мүмкүнчүлүктөр, жөндөмдөр бар. Эгер алар ачылса, адам тооду талкан кылып таштайт. Аллах субхана ва таала инсанды күчөйтүш үчүн, күчтүү болуш үчүн шайтанды азгыруусуна уруксат берип койгон. Негизи нафс менен эле жараткан да бизди, турабы сынайм деп. Бирок шайтан кошулуп алды по пути. Турабы душман болуп. Аллах Таала ага деле уруксат берип койду. Неге? Инсандын көп нерселери ачылыш үчүн. Анткени биз билебиз, бардык нерсе тирешүү менен, күрөшүү менен ачылат. Турабы? Компаниялардын деле күчөйүүсү не? Атандашуу менен, күрөшүү менен. Турабы? Күч алат. Турабы? Бүгүнкү мына 21-кылымда ушундай бир өнүккөн бир заманда жашап атканыбыздын деле бүт себеби не? Атандашуу менен да. Курал жарактардын деле окмуш бир жанага жетип калышы не? Атандашуу, душмандык күрөшүү менен. Турабы? Тынбай изилденипчи. Инсандын деле ичинде толтура мүмкүнчүлүктөр, толтура бир жөндөмдөрү жатат. Алар мына ушу шайтанга окшогон нерселер менен күрөшүп, алар менен тирешип, адам не болот? Күчкө толот. Жашоодогу көп нерселерге жанагы туруштук бергенге болот. Экинчиси, бул максаты, алардын жаралуу максаты. Биз бул жашоодо макамдарыбыз бар. Аллах Таала бизге түрдүү беште даражаларды берген. Түрдүү макамдарды койгон. Ал макамдарга жетиш үчүн биз не болобуз? Кээ бирибиз шундай бир нерселерге туруштук бере алабыз, кээ бирибиз не кыла албайбыз? Азгырылабыз. Эгер эч кандай каршылык, туруштук бере турган нерсе болбосо, кантип биздин макамдарыбыз билинет? Эч ким өзүнүн макамыбыз билинбейт да. Периштелерге окшоп калмакпыз. Периштелерде эч кандай азгырыгы жок да, турабы? Нафси жок. А бирок ошого жараша неси? Макамдары бүт бирдей. Кайсыларда Аллах Таала өз даражасын көтөрүп, кандай бир аны даражасын көтөргөндө эле вазифа менен көтөргөн. А бирок сыноо менен алардын макамдары не болбойт? Айырмаланбайт да. А биз бул жашоодо сыноо жашоосунда болгонубуз үчүн шайтанга туруштук берүү менен деле биздин макамдарыбыз не болот? Кээ бирлерибиздин даражаларыбыз көтөрүлүп, ошол Аллах Таала убадаланган даражаларга жетебиз. Мына ушундай максаттар эске алынып туруп, бизге не берилген? Шайтанга азгырууга уруксат берилген. Эми бул шайтандын эң жаман нерсеси, эң жаман азгыры ушул, шуну билип коюшубуз керек. Өзүнүн жок экендигин сизге ишендирет. Өзүнүн жок экенин ишендирет. Азыр мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин бир өз деле ойлоп койбодук да, ушул жерге келгенге чейинчи. Мээбизге келип аткан ойлордун бир өзүн дагы талдап койбодук. Ушул келип аткан ой шайтанданбы же мен өзүмөн келип атабы деп. Бир өз деле ойлобогон болушубуз мүмкүн. Бир нерсени боло берет, шундай эле кылып кое берейинчи, жарай берет дегенде, нафсиңизден айтып атабызбы, өзүңүздөн? Же шайтан мага ушуну салып атабы деп эч кимибиз ойлободук. Балким жумадан жумага чейин ойлободук. Неге? Бул шайтандын эң чоң азгырыгы. Өзүнүн жок экенин сездирет. Жок экенин ишендирет. Сезбегендей, жоктой. Бүт нерсе, кээде адамдар сүйлөйт го. Укмуш бирөөнү алдап коет, укмуш бирөөнү шылдыңдап коет, укмуш бирөөнү шарт этип коет. Өзүнөн көрөт да. Шайтан кылдырып атат аны. Шайтан кылдырып атат ага. Ал өзү чүмчүп эле калат.
кээде ачылып кетет. Каяктан алып атат ал? Васваса келип атат ага. Ошон үчүн не? Дайым Аллахтын зикиринде болгон адамдар ошонун несинен кутулушат. Эми Аллах субхана ва таала булардын азгырыктары тууралуу аяттарда айтат. А'раф сүрөсүнүн 16-аятында шайтан айтты: "Лаакуданна лахум сиратакал мустaqim." Аллага уада берди, Алла деди: "Мен сенин түз жолуңа отуруп алып буларды тосом" деди. Сенин түз жолуңа отуруп алып туруп, буларды азгырып, сенин түз жолуңа жүздүрбөй коем деди. "Сумма лаатияннахум мин байни айдихим." Анан мен булардын алдынан келем деди. Артынан келем деди. Оңунан келем деди, солунан келем деди. Сага шүгүр кылуучулардан таппай каласың деди. Кийин ушул жерде алымдар чечмелейт. Алдынан келүүсү кандай болот? Арттан келүүсү, оңдон, солдон келүүсү кандай болот? Ушуну тафсирчилер айтат. Алдынан келүүсү акырет иштери менен алдыга келет дейт. Алдынан келип алдоосу бул инсандын алды эмне бара турган жолу, акырети, түбөлүк акырет жашоосу. Алдынан келүүсү не болот экен? Акырет иштерине келип алып туруп азгырат экен да. Дейт экен да. Ажылыкты кое тур, тоюңду өткөрүп ал дейт. Юбилейиңди өткөрүп ал дейт. Кое тур, курбандыктарың чалбай тур, закеттериң бербей тур, машинеңди бир аз чоңойтуп ал. Акырет иштерин ушинтип жана кылат экен. Тосот экен. Кое тур депчи. Дүйнөң эптеп ал, акыретиң али кенен дейт да. Сонун жапжакшынакай ден соолук чыпчын жүрөсүң. Акыретиң кое тур дейт. Дүйнөң кыл дейт. Ал эми артынан келүүсү бул дүйнө иштери менен келет. Биздин артыбыздан кыла турган нерсе не бул? Дүйнө. Артыбыздан келип тартат. Каяка акыретке каяка кетип атасың, биякта кара нону кыл дейт. Нооларга жетишип кал. Али шашпа сен. Жашсың сен. Али охо депчи. Оңдон келүүсү бул көбүбүз сезбейбиз, бул оңдон келүүсү бул ибадат менен келет экен. Оңдон келүүсү. Кылып коюп атасың, машалла жетет. Же болбосо, сен ажыгы барып келгенсиң, тиги кийме ал дейт. Шайтанчы. Сен ажы киесиң го, сен канча садака кылып атасың, көтөр башты. Депчи. Оңдон келүүсү ушу болот экен. Не тоготосуң тигини? Сакалы жок анын, сенин сакалың бар го. Депчи. Оңдон келүүсү ушу болот экен. Дин, ибадат, Кудайга кулчулук иштерибизди өзүбүзгө коз кылып көрсөтүп, ошолор менен азгырып туруп, башкаларды төмөндөттүрүп, өзүбүзгө өзүбүз таңыркаттырып, өзүбүздү өзүбүз сүйдүрүп, өзүбүзгө өзүбүздү разы кылдырып, кулчулугубузду унуттурат экен да. Ушундай таксырлар көбөйүп кетти. Дески кылып коюп атабыз. Машалла депчи. Биз деген депчи. Таксыр Кудайга кулчулук кылып атасың. Мечитти алып койгонбуз дейт го кээ бирлерчи. Кудай үчүн салдың, мен башка жака деле кирип окуй берем. Толтура. Дүйнө дин жагынан келиши болот экен. Сол жагынан келүүсү бул не? Күнөөлөр жагынан келет. Эми бул баарыбызга белгилүү. Күнөөлөрдү шундай көзүбүзгө коз кылып көрсөтүп туруп тартат. Ошол нерселерге азгырып. Анан акыры не кылып калат? Аллах Тааланын алдында шүгүр кылбай турган бир пендеге окшоп туруп калабыз Аллахтын алдында. Бир алым айтат, мен дейт да, ойлондум дейт, аябай ойлондум дейт да, жашоону карап алып, бул шайтан кандай жолдор менен келет десем, ойлонуп көрсөм 10 жолу менен келет экен дейт. Ошол 10 жолду азыр айтып беребиз, кыска кылып. Биринчи келе турган жолу бул ач көздүк, анан жаман ой, коркуу менен келет экен. Анан мындай айтканда, дай жеп кал, чогулт, таканза деп туруп дүйнөгө не кылат? Ач көздүк кылат. Анан коркуу кылат.
Sen zekatın bersen malın kemip ketет. Kurbandığını çalsan, erten konoktor gelсе soygonga эч нерсең албайт. Деп туруп не кылып баштайт? Коркуу менен азгырат экен. Мен ага эки нерсе менен каршы турууну чечтим дейт. Биринчи ишеним бекем, экинчиси каниет. Анан ойлондум, буга мен өзүмө эмнени коргоо кылып алам дедим да, аят таптым дейт. Ал аят: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха." Жерде кыбыраган ар бир жандын ырыскысы Алланын мойнунда деген нерсени таптым. Мен деле Алланы бир жерде кыбыраган бир жандыгымын. Мен деле рызкымды Аллах субхана ва таала берет. Дедим да шайтандын бели сынды дейт. Бул жолумда мага келе албады дейт. Жолой албай калды бул жол менен мага дейт. Демек бул эки жак менен келсе не кылат экенбиз? Аллага болгон бекем ишеним рызкымды берет. Янан каниет менен чыгат экенбиз. Экинчиси, жашоого карасам, жакшылап ойлонсом, бизди жашоого сүйдүрөт экен. Үмүттүн узундугун убада кылат экен. О, жашоо кенен. Али охо, көп жашайсың деп бизди азгырат экен. Янан буга мен не каршы турган нерсем өлүмдүн коркусунан келип калуусун каршы кылдым дейт. Буга өзүмө коргонуу кылып алган аятым: "Ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут." Бардык жан кайсы жерде өлөрүн билбейт. Эч бир жан кайсы жерде өлөрүн билбейт. Бул жерде отурган бирөөбүз деле айта албайбыз. Эртең Курбан айтка жетебизби, жетпейбиз айта албайбыз. Төшөктө өлүш деле бул айта албайбыз. Кырсык каш кабактын ортосунда экен дагы билебиз. Бул нерсе менен деле айта албайбыз. Жаш туруп деле айта албайбыз. Кетип калабыз. Ушундай мени дүйнөгө сүйдүрүп, жашоонун кенен али узун экендигин көрсөтүп аткан кезде мен ушул аятты өзүм эскертем дейт да. Өлүмдүн кокусунан келип калышын эскертем да. Бул жолду деле жаптым, шайтандын бели сынды дейт. Үчүнчүсү, карасам, шайтан бул комфорт менен келет экен. Биздин сөз менен айтканда. Неамат талап кылуу менен келет экен. Бул азыр биз жашообузда шуга умтулуп калдык, эптеп шу зона комфорт түзүп алыш да. Ушу менен келет экен да. Янан адам эң каршы турган нерсеси деле ушул. Өзүнүн зона комфортун бузбоо. Бирөө бир нерсе кылса, нервиштетип, каршы чыгып, душмандык көрсөтүүсүн не? Демек сиз анын не зона комфортуна кирип атасыз. Бузуп атасыз. Бузгуңуз келбейт адамчы. Шайтан шул жол менен келет экен да. Кылып койдуң го, эй, жашай, ой, депчи. Келет экен. Ага мен каршы турган нерсем неаматтардын бул кетүүсү. Бул келген неаматтар, жакшылыктар, сый тартуулуктар бирде бар, бирде жок нерсе экенин түшүндүм дейт. Ушул нерсе менен каршы турдум дейт. Анан ушул аятты өзүмө коргонуу кылып туттум. Аллах Таала айтат Кур'анда. Мындай айтканда, капырлардын, дүйнөгө берилгендердин акыбетін мындай жамандап, жек көрүп айткан аят бар. Зарухум яакулу ва ятаматтау юлхимухумул амал фасауфа я'ламун. Ким кой ташта аларды дейт. Жесин, жыргасын. Аларды мына ошол жашоо али кенен деген нерсе аларды азгыра берсин. Жакында алар көрүшөт, жакында алар билишет деген Аллах Тааланын аяты бар. Көрөт алар али деген аяты бар. Жип жыргаша берсин дегенчи. Ушул аятты өзүм эскертем. Шайтандын жанага келе турган жолу түп жабылат дейт. Буларды биз ар бир өзүбүзгө не кылып алышыбыз керек? Курал кылып алып алышыбыз керек. Эртең шу жолдо келип алып туруп, түрдүү ойлор келип алып, бизди азгырып аткан кезде шулар менен жаап коебуз. Төртүнчүсү бул адам өзүнө өзү таңыркатуу менен келет экен. Кээ бир адамдар өзүнүн кылган ибадатына өзүнө өзү довольный болуп калат, депчи. Турабы? Же болбосо өзүнүн аз-маз Кудай Таала ага берип койгон нерсесине көп туруп катып алгандар бар, турабы?
ушундай өзүн өзү жакшы көрүпчү, мен депчи, ушул жол менен келет экен. Сен дей берет экен. Атиги болсо азгырылып, мен дей берет экен, өзүн жактырыпчы. Анан мен буга өзүм каршы туткан нерсем бул Аллах Таала берип атат деген нерсе, анан не? Акыбеттен коркуу болду дейт. Акыбеттен коркуу болду дейт. Анткени Кур'анда ушундай аят бар. Бул адамдардын фаминхум шақи ва саид. Акыретте тозокто боло турганы бар, бейиште боло турганы бар. Бактылуу боло турганы бар, бактысыз боло турганы бар. Бул дегенде эмнени түшүнөбүз? Ол жерде отурган амалы Кабадагыдай болсун. Илими тоодой болсун. Оозунан Алла түшпөсүн. Эч ким гарантия бере албайт. Акыретте акыбети не болорун. Бейиши тозоку болорун эч ким айта албайт. Мен кылып коюп атам дегендер өзүн карап туруп, мен акыбетим не болот деген нерсени, барар жерим не деген нерсени биринчи өзүнө суроо берип койсун. Түбөлүк ордум кайсыл жер? Аныкпы? Депчи. Анык эмес. Мен дештин кереги жок. Шунча адамдын көзүнө мен деп көрүнүп туруп, акыретте жалгыз калып кетпеңиз шей. Бешинчиси бул, ушуну менен токтотобуз. Бешинчиси карасам, адамдарды төмөн көрүү менен, бир туугандарды арзыбаган бир нерсе көрүү менен, тоготпоо менен жолу менен келет экен дейт. Азыр андай көбөйүп атат. Бир туугандар тоготпой турабы? Бир тууган дегенде мына мусулман бир туугандар. Адам тоготпой турган жол менен келет экен. Ким ал эми өзү, депчи. Бирөө жакшы жолго түшүп калды, намаз окуп калды, ошо сизге шундай деп атат десе, ал кече эле намаз баштады го дейт го. Мага үйрөтпөсүнчү дейт го. Турабы? Андайлар деле көбөйүп кетти. Ал ой каяктан келип атат? Шайтандан. Неге сразу эле чыгып кетип атат ал тилинен ошондой нерселер? Сразу эле эмесине ошондой нерселер келип атат. Кантип эле келип кетип атат? Ал ойлонсо зорго экини зорго кошот, ойлонуп отуруп. А бирок андай сөздөр кантип эле тез тилине келип кетип атат? Шайтан тилине салып атат, оюна салып атат. Тарс айтып берип атат. Ошого окшогон нерселерчи. А бул нерсеге мен адамдардын акыларын билүү, алардын кандай Алланын алдында урматтуу экендигин сезүү менен каршы чыктым да, Аллах Тааланын бул аятын өзүмө коргонуу кылып туттум. Валиллахил иззату ва лирасулихи ва лил муъминин. Чынында урмат, ыззат бул Алла жана анын элчилери жана анын момун пенделерине таандык деген аятты өзүмө туттум дейт. Аллах Таала момундарга сый урмат таандык деген аятты өзүмө коргонуу тутуп туруп, шайтандын белин сындырдым дейт. Акыркысы бул шайтандын эң жаман азгырыгы Аш-шайтан яидукумул фақр ва я'мурукум бил фахша. Шайтан силерге кедейликтүү убада кылат жана бузукулукка буйруйт дейт. Аллах Таала өзүнүн алдындагы берешен болгон, мындай берекелүү болгон рызкыларына буйруйт дейт. Эми караңыздар, ушул азгырыга түшүп калбайлы мына Курбан айттар келип атат, башкалар келип атат. Кедейликти бизге убада кылып азгырып аткан кезде азгырылып калбайлы. Алланын алдындагы нерселер аябай көп, берекелүү. Мына ушул нерселерди айтуу менен жалпыңыздарды мына ошол келаткан Курбан айтыңыздар менен дагы бир куттуктайбыз. Муфтияттын фатвасы чыкты, буйруса мына ошол 16-июнь күнү Курбан айт. 15-и Арафат. Мына ушундай болуп чечилди. Аллах субханала таалам баарыбызды кылган ибадаттарыбызды кабыл кылып, жашообузга береке берип, иманда, ихласта бекем кылып, ибадатта туруктуу кылып, эмне дуа тилектерибиз болгон болсо ошолорду кабыл кылсын. Жана ушундай түрдүү шайтандын азгырыктарынан, жамандыктарынан баарыбызды Аллах субханала таала өзү коргон болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахим.